Бишкек троллейбустардын ордуна узундугу 12 метр, бийиктиги 2,5 метр болгон заманбап 2 электробус келди. Ал эми эски троллейбустарга караганда бул электробустардын ичи жайлуу, кенен заманбап жана эң негизгиси табиятка зыяны жок, экологиялык жактан таза коомдук транспорт экени айтылды. Тактап айтканда бул атайын электр тогу менен заряддалуучу аккумулятор менен жүрө турган электробустар Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет колдонулуп баштайт. 2 автобуса приехали. Бишкекке Кытайдан 2 электробус алынып келди. Бул транспорттук каражаттар Анхой Анкай Automobile Company Limited компаниясы менен түзүлгөн келишимдин алкагында алынып келди. Электробустун бир кубаттоо менен жүрүү аралыгы 300 чакырымга чейин жетет. Тез кубаттоо режими 2,5 саат, түнкү кубаттоо режими 5-6 саат. Ал эми алынып келинген электробуска жүргүнчүлөрдүн жана айдоочунун коопсуздугу үчүн 8 видео көзөмөл дагы орнотулган. Негизинен Азия өнүктүрүү банкынын шаар транспортун электрлештирүү долбоорунун алкагында шаарга жалпысынан 120 электробус алып келүү каралган. Ал эми алардын негизги партиясы 2025 жылдын июнь айынын аягында келери күтүлүп жатат. Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун негизинде биз келишимдер түзгөнбүз. Ал келишимде 4 компонент каралган. Биринчи компонентте 120 электробус, 85 заряддык инфраструктура жана 1 эвакуатор каралган. Ошол келишим негизинде бизге деген азыр 2 электробус келип паркка түштү. Биз бул электробустарды алып келиштин максаты ошол бул специфический электрический транспорт болгонуна байланыштуу айдоочуларды үйрөтүү жана эксплуатациясын тейлөөсүн үйрөнүү максатында алып келтирдик. Электробустардын негизги партиясы номер 4 жана номер 5 транспорттук базаларды модернизациялоо аяктагандан кийин алынып келинет. Учурда депо 1 жана депо 2 аймактарында курулуш иштери жүрүп жатканы жана ушул жылдын май айынын аягында бүткөрүлөрү пландалууда. Ал эми бул долбоор Бишкекте экологиялык таза коомдук транспортту өнүктүрүүгө багытталган жана жүргүнчүлөрдүн ташуунун сапатын жакшыртууга чоң салым кошоор айтылат. Калган электробустар буюрса, бул Азия өнүктүрүү банктын долбоору негизинде экинчи компонентте каралган. Экинчи компонентте биз 9 сентябрда China Road компаниясы менен келишим түзгөнбүз. Ошолду 2 паркыбыз, Фучка Московский паркыбыз жана Валиханов Шабдан Батыров автопарктар азыркы күндө реконструкция жумуштары башталып, буюрса 21 майга карата реконструкция иштери бүткөрүлөт. Ошолду реконструкция иштери бүткөрүлгөндөн кийин эле майдын аягында дагы 50 электробус, июнда 68 электробус алып келип, буюрса Бишкек шаар транспорттук ишканасына тапшырылат. Маалым болгондой түзүлгөн келишим боюнча жалпы жонунан калаага 120 электробус алынып келинет. Бирок азыркы тапта алардын экөөсү гана өлкөгө келип жетти. Ал эми калган айдоочулар таанышып, толук үйрөнгөндөн кийин гана жай айларында алынып келинмекчи. Эске салсак, буга чейин 2017 жылы чыккан троллейбустарды электробуска өткөрүү ыңгайлуу экени айтылган. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.